After Sıra. Kutmanlı geçingizler men, hormatlı publika, kutmanlı geçingizler menen, hormatlı telegörçüler. Muna bugün uşintip Kırgız Ulуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын 13 каналы тарабынан даярдалып жаткан алгачкы жаңы көрсөтүү сиздердин назарыңыздарга сунуш этүүгө уруксат этиңиздер. Автор сыры сиздер үчүн. Автор сыры программасынын негизги максаты өзүнүн чыгармасын өзү аткарып жүргөн авторлор менен сиздерге маек уюштуруу жана ошондой эле көңүлдүү эс алуу. Эгерде бүгүнкү биздин баштаган мындайча айтканда теледискотека вариантында диспут викторина өзүнчө бир шоу программа сиздерге жакчы болсо, телегөрчүлөргө эгер жакчы болсо, мындан ары улантуунун мүмкүнчүлүгү бар деген ойго биз келебиз. Билесиңер, бүгүн мен кимди чакыргам бияка? Мен аттарын айта берем, силер кол чаба бересиңер. Күмөлдөр Абылов, Манас Бердибеков, Борончу Кудайбергенов, Алина Жетигенова. Ал эми бүгүнкү оюн шоуктун негизги каарманы Кыргыздын бермети болгон Ысык көлдөн келген Досум Үчөн группасы. Досум Үчөн. Ортон ачып койсоңуздар. Досум Үчөн группасы. Ал эми мына жерде биздин коноктор. Анда эгер мүмкүн болсо, кааласаңар Досум Үчөн менен чогуу, кааласаңар биз менен. Азыр биз бийге даярданалы, эгер үн режиссер даяр болсо, биринчи ырды берип койсоңуздар. Досум Үчөн даярбы? 1971 жылдын жаз айлары. Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев атындагы орто мектептин базасында 17 кишиден турган Юрий Бабков жетектеген Кызыл гүл аттуу ансамбль уюштурулат. Жарым жылдан соң ансамблдын составына Үсен Казиев кирет дагы. Юрий Бабковдун сунушу боюнча ансамблге жетекчилик кыла баштайт. 1977 жылдын 27 февралында Досум Үчөн группасы Үсен Казиевдин эстелигине арнап өзүнүн атын өзгөртөт. 1977 жылы күзүндө Ысык көл областык кароо конкурсунун лауреаты болуп 3-чү орунду ээлейт. 1978 жылы республикалык айыл чарба системасынын өздүк көркөм чыгармачылык топтор фестивалында 1-чи орунга ээ болот. 1980 жыл ушул эле системанын бүткүл союздук фестивалында да баш байгеге ээ болот. 1983, 84, 85 жылдары улуу жеңиштин урматына уюштурулган бүткүл союздук конкурс фестивалдарынын лауреаты медалдардын ээлери менен сыйланышат. 1987 жыл Кыргыз телевидениеси тарабынан уюштурулган Эстрада 87 конкурсунда 3-чү орунду ээлеп, ал эми көрөрмандардын симпатиясы жагынан 2-чи орунга ээ болушат. 1989 жылы Рок жана Виа конкурсунда 2-чи орунга ээ болот. Юрий Иванович Бабков, урма аспаптар ансамблдын көркөм жетекчиси. Ансамблдын составында 25 жылдан бери. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы, кредасы, эркектей болсун. Салы Карымшаков, клавиша. Ансамблдын составында 16 жылдан бери. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы, кредасы өмүрдү татыктуу жашоо өтө зарыл. Майрамбек Темирбеков, солист. Ансамблдын составында 15 жылдан бери. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы, кредасы ер жигитке 70 өнөр аз. Эмбатбек Тойкожоев, соло гитара. Ансамблдын составында 4 жылдан бери. Үй бүлөлүү буюрса жакында наристелүү болушу күтүлөт. Кредасы нан көп болсун, эл ток болсун. Бекболот Мамытов, бас гитара. Ансамблдын составында 7 жылдан бери. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы, кредасы ден соолук эң чоң байлык. Наташа Деева, солистка. Ансамблдын составында 16 жылдан бери. Үй бүлөлүү 1 кыздын энеси. Кредасы искусстводан гармонияга. Канат Жумакадыров, солист. Ансамблдын составында 10 жылдан бери. Үй бүлөлүү 1 баланын атасы. Анвар Атанакунов, Кудул. Ансамблдын составында 16 жылдан бери. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Мен силерге суранып кетейин. Бул группанын жакында буюрса 25 жылдык юбилей болгон турат.
25 жылдын ичинде теле көрүүчүлөрдүн ичинде бул группаны жакшы билгендер бар, жакшы биле электер бар. Биз деле билбегенибиз көп. Кимде суроо болсо, келе суроо жооп кетели. Кимде бар суроо? Досум сен группасына. Кол көтөрсөңөр дароо эле. Ансамблдын атын Досум сен койдуңуздар да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Салуу экен. Досум сен деп койгон себебибиз ансамбль биринчи уюштурган жигит Үсөн деген жигит болчу 71-жылы. 75-жылдары Автокыргызстан каза болгондо, ошондон кийин 76-жылы ошол өзүбүздүн жетекчисинин атын алып жүрөлү деп Досум сен койгонбуз. Андан бери 20 жыл болду. Досум Кызыл Гүл ансамбль болчу. Значит, Кызыл Гүлдөн 71-жылы уюштурулгандан 96-жылы 25 жыл болду быйыл. Скажите, пожалуйста, а кто для вас пишет стихи на ваши песни? Кто автор? Музыку сочиняет кто? Бизде жана азыр оюнчулардан биз өзүбүз жазабыз, Юра да оюн жазат, кыргызча оюн жазат. Мен жазам. Кыргызча оюн жазат. Ичинде отурган күмөндөр байкеңер кууду болуп чыкканда мурун, мындан 10-15 жыл мурун күмөндөр ырламдап жүргөнбүз. Ал куудудан мурун чоң оюнчу, чоң музыкант катары эсептейбиз. Камчыбек Букалаев деген бар биздин көлдө чоң, Советбек Уромбетов деген бар, ошолордун оюндорундайбыз. Наташа Джи, а вот вы киргизский язык изучили и никаких трудностей нет, когда поете? Да, если можно. Кыргызча изучать эткен жокмун. Анткени кыргыздардын арасынан чоң ойдум. Анан ошо кыргыз балдар менен чоң эле сүйлөшүп келатам. Орусча сүйлөгөндө акцентиңиз билинеби? Билинет болуш керек. Дагы. Кимде суроо? Эмне үчүн биз ушул Досум Үсөндү акыркы күндөрү сахнадан көрбөй калдык да? Биздин кийинки тартылган клиптерибиз бир кассета менен жоголуп кеткен. Ошол себептен жарым жылдын ичинде жок болуп калганбыз. Ошол менен жаңы пайда болуп атабыз жарым жылдан бери. Келе ошо досуңар. Дагы суроолор. Кимде дагы? Какие у вас планы на будущее? Азыр биз дин эмелер боюнча, пландар боюнча жаш группа чыгаруу. Көп эле чыгарып атабыз. Былтыр эле бир группа чыгарганбыз. Ошол менен көп иштейбиз. Азыр да бир жакшынакай ойлорубуз бар. Ишибиз жакшы болуп калса бир жаш группаны чыгаруу дагы. Буюрсак 1 марттан, 1 марттан 10 мартка чейин ушул Бишкек шаарында Досум сен группасы жаңы концерт берип атат. Мен калп айтпасам, Юрий Иванович айтат, bunday концерт Кыргызстанда болгон эмес дейт. Каласаңар мына ушул концерт жөнүндө суроо бергиле. Кимде бар суроо? Буда кайсы козундар, артисттер катышат? Мында кимдер катышат дейт? Ушул концертке бизерге да коноктор болуп келишти. Азыр алардан да бир-эки сөз интервью алып алсаңар болот. Анан бизге катышкандардан Күмөндөр Абылов, Аралаш тобу, Манас Бердибеков, алар менен кошо Борончу, Алина Жетигенова, Айчүрек Иманалиева, Бек Борбиев, Расул Маматкулов, Шылып эстрада Асель Турдалиева, эстрадан бүт бар. Манас Бердибеков менен Досум Үсөндүн байланышы дош деген улук сөздү өздөрүнө коюп жараша балдар. Şu 87-жылдан бери булар менен бир туугандай дос болуп жашашып калганбыз. Юра Досум, калгандарын айтып отурсаңар. Ынтымак болмойчу эч качан группа болбойт. Ушунча жылдан бери кармап келаткандарына ушунчалык ыраазымын, дос болгонума дагы сыймыктанам. Алина, Досум сен группасы менен сени эмне байланыштырат? Чыгармачылык Дагы. жана доспуз бардыгы. Ушул группада сага жаккан кайсы касиети бар? Булардын Юра байке менен Наташанын кыргыз ырларын алып чыгып аткандарына чыгармачылык касиеттеринде жагат. Рахмат. Сиздер концертиңиздерди коюп аткан учурда фонограмманы колдонбойсуздарбы или фонограмма менен? Калчалар ушул суроого. Досум сен группасы Кыргызстанда мен билгенден да жападан жалгыз түрүлө ойногон группа менче. Биз концерттерде ушул убакка чейин фонограмма колдонбой келатабыз. Анан дагы бир эмеси бар. Орусча айткан носу бар да. Мисалы үчүн көп группалар чыкканда, силер билсеңер керек, көп группа чыкканда ар биринен аппарат настрой этпейт да. Значит, ал каалайсың, каалабайсың, мисалы үчүн көп группа чыкса анда фонограмма колдонуш керек. А биз жаңгыз сольный концерт койгондо эч качан колдонбойбуз. Азыр келе Досум сен чыныгы үнүн угуп көрөлү. Эмне дейсиңер? Назарыңыздарда Досум сен тобу
Бүгін фонограммасы жоқ атайын телевидение үшін бірінші жол ансамбль фонограммасы жоқ шығып отыр. Boynumdu, kulaç jay batırayın boyumdu, to vermedi, kasiyeti eneken, toz çibetti kuşatayın boynumdu. Atın yaşısı göl, Atabağım sıylagan, aylanası yaşıltır. suluktu jinagan, gün nuruna çağılıp, altın çabak toylagan, görbe kalsam sağınıp, kussa bolup kıynalam. Kussa bolup kıynalam. Men endен айтайын деген автор сыры программасының мынау ушул аренасы өзүнө ишенген авторлорго ар дайым ачык. Пожалуйста, сколько альбомов вы выпустили за ваши годы, да, или как? Творчество. 25 жыл ичинде канча альбом чыкты? 25 жылдын ичинен бери такыр эсепке бүгүнгөн албай бүгүндө эсептелбей турабыз да. Вот эсептеп бүткөндөн кийин 1-марттан 10-мартка чейин келсеңиздер концертке ошондо эсептеп айтып берели. Рахмат. Дагы. Негизи чындап айтканда бир 200ге жакын ыр болдубу? Силер кайсы ырыңыздар менен мындай атакка жеттиңер да? Кайсы ыр? Эң биринчи кайсы ырыңыз менен атакка чыктыңар? Кайсы ыр менен? Эң биринчи ырыбыз эми ачык эле айтайын ушул жерден. Эң биринчи ырыбыз мындай жакшынакай атакка биз чыгып баратканда бирөөлөр ырдап кетишкен. Абаз Чикеев Жаркынымай деген жакшынакай ыр бар. Болчу убагында биз ошондо Кызыл гүл ансамбль элек. Буюрса ал ырды биз жаңыдан азыр кайрадан иштеп атабыз. Ушул концертке алып чыгабыз. Бул ыр биздин азыр Тоң районунун акими Сагын Мантанович ошол кезде 72-жылдары биз чогуу иштешкенбиз. Ошол ыр биздин акимдин ыры. Ушул ырды азыр кайрадан биз туралап иштеп чыгып, анан элге тартуулайбыз. Ушул Жаркыным деген. Айтсаңар, урматтуу досум сенин группасы. Деги эле силердин 25 жылдык өмүрүңөрдө силердин даңкыңарды көтөргөн кайсыл чыгарма болду? Кайсы жылдар эле? Андай ырлар көп болот экен. Биринчи ошол кийин бир топ жылдан кийин 87-жылы атың жакшы көл деген болгон. Телеконкурста чыгып, ошол аябай көтөргөндө мындай профессионалдуу жагынанбы ырдын өзүнүн бар жанын келип атың жакшы көл дегенде аябай дагалып чыкканда бир тепкичке дагы. Мисалы кандай десек, булардын канча бир жылдар бою ынтымагын мен ушунчалык сыйлаймын. Булардын ырдаган ырлары кыргыздын колоритине ылайыктуу ырдаган ырларын ушулардын өздөрүнүн дайыма ушул жетекчиси Юровайга дагы өзү мүнө күмөндөр айтмакчы мүнө өзү орус болуп мүнө орусчалык иштеп атпайбы. Өзүнүн эмеси орус болсо дагы ошо кыргыздын накта колоритиндеги ырларды жаратышка аракет кылып биздин анча-мынча кыргыздар кылбаган нерсени кылып жүргөнүнө мен ушунчалык сыймыктанам. Досум Үсөнгө эмне каалооң бар? Творческого ийгилик. Досум Үсөн ушул азыркы убакта биздин мурунку агаларыбыз болуп кетет. Ошойдон кала берсин, биздин как бы учителдер болуп кетет да. Скажите, пожалуйста, а вы будете новый клип снимать или будете искать тот клип, который вы потеряли, ну или кассету? Будем искать и будем новый снимать тоже. Бул Досум Үсөн группасы ушуга чейин Ямаха болгон эмес да мурда 25 жыл дейт. Ошон Ямаха болсо анда кандай инструменттер менен ырдап келишкен деген суроо. 25 жыл мурдагы инструменттериңерди эсеп көрсөңөр. 25 жыл мурдагы инструменттер мисалы үчүн Юра менден жакшы билет. Моочун отурган манас күмөндөр бош отурган расыл бар деп билет болуш керек. Барыңар силердин эсиңерде жок, конечно. Эң биринчи башталганда электрогитараны жанагы көчөдө столбо килип коет эмеспи, колоколдор. Аппараттар килип койчу эле го. Ошондой менен баштаганбыз да. Ошондой менен звукоснимательдерди тагып алып гитара ошондой менен башталган. Анан Йолика деген чыккан, анан орган деген чыккан, анан синтезатор чыккан, эми Ямахага жеттик да. Кошумча биз Кызыл гүл эң биринчи чыкканда ошондо сүрөтүбүз да бар эле, ошондо өзүбүз колго жазалган бас гитара эмес, бас комуздар менен чыкканбыз. Бас гитара эмес, бас комуз ушундай улуттук колоритинде жазалган. Жаш кезеңиздерге кайсы кыздарга жазсыңыз беле, ошону бизге бир ырдап берсеңер болот, бир куплетин эле.
Жаш кезиңерде кыздарга ыр жаздыңар беле дейт. Азыр деле жазып атабыз. Досум Үсөн группасы башка тилдеги ырларды ырдай алабы же баш эле кыргызча ырларды ырдай? I'll just go to say I love you. I'll just go to say how much I care. I'll just go to say I love you. And I mean from the bottom of my heart. Кыргызстанда досум Үсөн рейтинг боюнча, жөнөкөй эле рейтинг, өзүңдүн рейтингиң боюнча канчанчы орунда турушу мүмкүн? Мындай топ ансамбльдердин арасында мен биринчи орунга коймок элем. 25 жылдын ичинде сакталышына эмне себеп дейсиң буларга? Булардын ынтымактуулугу ошондой эле орус аралашкандыгы. Эгер толук кыргыз болсо сакталбай калды. Эбак эле ажырап тарап кетишмек. Бүгүнкү бизге келип, ошентип өзүнүн салымы менен мен үчүн эң чоң сыймык, анткени Кыргызстандагы көзгө басар кыргыздын менми деген ансамбльдердин бири менен алгачкы көрсөтүүнү баштап атканыма мен силерге рахмат айтам дагы. Публика силерге да рахмат. Келе мен чогуу досум Үсөн группасына бир жолу ыраазылык билдирип кол чаап коелу. Мындан ары силерге ийгилик болсун. Ар дайым үй бүлөңөр тынч болсун. Кыргыздын бермети сыймыгы болгон Ысык көл силерге ар дайым өзүнүн шамалын, күнүн тийгизип, мына ушинтип биз кездешип, бизге берилген убакыт зымыраган куштап учуп кетти. Бирок ушул убакыттын учкандыгы биздин эсибизде түбөлүккө калсын. Жашасын досум Үсөн. Автор сыры. Катышууну каалагандар үчүн биздин телефон 25 79 22. Автор сыры.